Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hormatly cemaat, hormatly agayın tuğanlar. Bugünkü Sayyidul Ayyam Haccul Masakin delingen Cuma günüңүздөр kut bolsun, berekeli olsun, marik bolsun. Biz облустук казыят быйылкы жыл жаңыргандан кийин иш планыбызда ушул райондордун борборлорунда жума намаздар карып эл менен жолугушуп баарлашып келели деген план түзгөн элек. Кезек бүгүн сиздерге экен, берекелүү жериңиздерге келип отурабыз. Жанагы кучагы толгон ооматка куш келип сиздин оокатка дегендей, сиздердин кучагыңыздар ооматка толуп турат. Берекелүү, биздин өлкөбүздүн ичиндеги эң бир диндар эл, байырлаган, Кудай сүйгөн адамдарсыздар. Бүгүнкү биздин сиздер менен сүйлөшө турган темабыз коомчулуктун ичинде бир көкөйкечтик өйгөйгө айланган кээ бир адамдар үшкүрүнүп, арманын айтса аттын башындай болуп, өпкөсүнөн көк түтүн чыккырай деңгээлде ыйлап жүргөн, сыктап жүргөн көйгөйлөрүбүз бар. Бул нерселерге президентибиз атайын жарлык чыгарган. Кайсыл гана муфтий кызматка келбесин сөзсүз мына ушул маселе жөнүндө фатваларын жаңылап, байма-бай айтып турган. Кайсыл жерге барбасын молдокелерибиз какшап элге жаман көрүнүп айтып жүргөн маселелердин бири ысырапкорчулук, мына ошондой жөнү жок бир жошундардын алдын алуу деген теманын ичинде маркумду акыркы сапарга узатуу азем боюнча болмокчу. Билесиздер, биздин муфтиятыбыз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында ар жылдын башында жума намаздарында өтүлүүчү баяндардын темасы иштелип чыгып, бирдиктүү тема кабыл алынат. Кыргызстандын кайсыл булуң бурчуңунда болбоңуз, ошол теманын алкагында ар бир имам катип өзүнүн билиминин дараметине жараша элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бүгүн Кудайдын каалоосу экен, ошол муфтият бекитип берген темада сөөктү маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча жөрөлгөлөр шариятта кандай айтылган, эмне делинген. Көп учурларда бул нерселерди салтка шылтайбыз, ата бабадан келаткан каадабыз деп бир эмени өзүбүздү актагыбыз келет. Анан дегеле салтта кандай, ата бабабыз кандай кылып келген, аны кабыл алып атканда шариятка ыктаганбы, жокпу? Мына ушундай өйдө ылдый маселелер менен сиздерде жарым саат убактыңыздарды алабыз, ушул жөнүндө баарлашабыз. Туура биздин ата бабаларыбыз альхамдулиллах мусулман болгон. Биз буга шүгүр айтабыз, ыймыктанабыз. 15 кылымга жакын убакыттан бери биздин эл журт ата бабаларыбыз ислам динин тутунуп, анын ичинде Ханафи мазхаб, Матуриди акыйдасын карманып келе жатат. Тутунган дини карманган мазхабы албетте сөзсүз ошол элдин адеп аклагына, менталитетине, каада салтына сөзсүз таасирин тийгизген. Демек, мусулман болуп жашаганыбыздан кийин биз эл болуп жашайбыз, отурукташабыз. Айыл болот, шаар болот. Анан айыл, шаар болуп жашаган элдин ичинде өзүнүн жанагындай жазылган, жазылбаган мыйзамдары болот. Мына ушундай нерселер муундан муунга өтүп келсе салт дейбиз. Ошондой бир жакшы адаттарды бизге ата бабаларыбыз мурас кылып калтырып кеткен. Бул жакшы нерсе. Себеби аны жөндөн жөн эле кабыл алып коюшкан эмес. Канчалаган тажрыйбалардын негизинен башынан өткөргөн кыйынчылык, машакаттардын, аны менен бирге жыргал жашоолорду башынан өткөргөн, ошентип жанагындай кайра бышып жетире отуруп, анан ошону бир негиздешип,
айыл аксакалдары, эл ичиндеги илимдүүлөр анан ушундай кылабыз эл журт кары жаштабый баарын ушуга баш ий, мына ушул биз түзүп берген чыйыр менен жүргүлө деген бир эмени кабыл алышып келген. Муну биз элдин тилинде каада, салт, үрп, адат деп айтып келебиз. Анан ошол ата бабаларыбыз жашоосунун турмушунда тажрыйбасында таянып кабыл алган каада салттар бүгүнгө келип, тагыраак айтканда бир канча кылым өтүп, доор алмашып, заман алмашып, жада калса орун алмашып, географиялык шарттар өзгөрүп дегендей. Ушундай учурга жетип келгенден кийин ошол эле ата бабаларыбыз мурда кабыл алган каада салттардын бүгүн аты эле калып заты жоголуп кетти. Же чында ошол учурда алар кабыл алганда ошого муктаждык болгон, зарылдык болгон, кажет болгон, аны кылбаска мажбур болушкан, ошондой учурлар болгон. Анан бүгүнгө келип ага мажбурлук жок, кажет жок болуп калган нерселер бар. Же болбосо ошол нерселерди биз байытып, жөн эле ата бабаларга шылтап отуруп, байытып, жок бидаттарды кошуп, жөнү жок жерден эле өзүбүздү кыйнап жүргөндөрүбүз да бар. Бул нерселерибиз баарыбыз билебиз, жанагы ариет үчүн гана. Манастан чубак кембекен деп эле атаандашып, бири-бирибизге атаандашып отуруп, эмне кылдык? Бүгүнкү күндөгү биздин аш тойлорубуз ысырапкерчиликтин туу чокусуна жетти десек болот. Эми жана сөзүмдүн башында айткандай, маркумду сөөктү акыркы сапарга узатуу дагы бул ошол адатка, каада салтка келип такалат. Анан ошо доорлордо кандайдыр бир чечимдерди кабыл алышып, мындай кылышыбыз керек деген бир жолго түшүп алган болсо, бүгүнкү күнгө келип маркумду узатуу, акыркы сапарга узатуу дагы аз эмибиздин тойдон айырмасы кылбады. Той эле болуп калды. Бир эле тойдо күлөт, мында ыйлайт, а бирок калганын эч айырмасы жок. Ошол эле ысыра, ошол эле каражат, ошол эле башка нерселер, ошол эле адамдар дегендей. Эми туугандар, ар бир адамдын башында бир өлүм бар. Ылайым кечинен берсин баарыбызга. Өмүрүңүздөр узун болсун. Бирок бул дүйнөдөгү акыйкат нерсе жалгыз ушул өлүм өзү. Калган нерсенин баары жалган. Акыр башта бир өлүм деп эл бекеринен айткан эмес. Кимдир бирок айтыш болду, эмне кылыш керек? Шарият кантип көрсөтөт? Анан шариятты айтып туруп, ага каадан алып келебиз. Биздин каада салтыбыз, үрп адатыбыз шариятка каршы келбеш керек. Эгер шариятка каршы келсе, адамгерчиликке каршы келсе, илгертен элибиз аны сүрүп чыгарып койгон, ага амал деле кылган эмес. Моралдык эмени бузуп жүргөн нерселерди бүгүнкү күндө салт деп алгандарыбыз бар. Мисалы үчүн илгерте китептерден, адабий китептерден, эпостодон окуп каласыздар. Жанагындай бир төө чечмей деген оюн болгон экен. Терең кылып чуңкур казып, анан төөнүн ноктосуна жипти байлап, ошол чуңкурга казыкты кагып коет да, төөнүн үстүнө бир дүйнө бир байлыкты артып коет. Анан ошону бир келин келип же аял келип, жылаңач болуп чашы менен денесин жаап, эңкейип ошол казыкты сууруп алса, төөнү ошол баглуу жүктөр менен кошалып кетет экен. Бул бир манчыркаган бир байбанаптардын же бир ошондой байбачалардын ойлоп тапкан нерсеси. Бирок бул биздин менталитетибизге, биздин динибизге туура келбегендиктен ал нерсени эл өзү чыгарып койду. Аны менен кошо аш тойлордо илгери ер сайыш деген оюн да болгон экен. Эки жактан бир ер азамат чыгып, ат үстүндө найза менен сайышып, сөзсүз бири өлүш керек эле. Бул деле салт өзү, ата бабалардан калган адат экен. Бирок бул деле болбойт экен. Адамдын өмүрүн кыйыш менен аяктайт экен, эл өзү эле сүрүп чыгарып койду. Анын сыңарындай азыр деле ошондой жошундар көп айтпайбы? Тойлор ресторанда өтүп атат, барсаң, тамадалар этти ит эле кылып бүттү. Жаш дебей, кары дебей, баары маймыл болуп калды ошол жерге кирип. Ар нерсеге, ар көйгө салып атат. Интернет желелеринен көрүп атасыздар. Анан эртең арадан 50 жыл өткөндөн кийин анан биздин муун салт дейт, ата бабабыз жасап келген дейт ошону. Ата бабабыздын атканын кылышыбыз керек, аткарган деп анан алар бизди жүйө кылышат. Демек, маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча темага токтолуусудан чыкпайлык, муну түшүндүрүш үчүн мен ушул мисалдарды келтирдим. Демек, кайсы бир адамдын көзү кайтыш болуп, көзөтө турган болсо, ал азем деп айтылат. Ошону
Акыркы сапарга узатыш керек. Мусулмандардын башка мусулмандарга болгон акысынын бири ошол кайтыш болсо барып жаназасына катышыш. Ага ошол жаназасына сапка туруп Кудайдан магфират сурап бериш. Эгер өтө зарыл иши болбосо аны жерге берүүгө да катыш керек барып кабырстанга чыгып. Анда да сооптор берилет деген. Бул өзүнчө маараке. Эми ошону ким башкарыш керек маселе? Бизде ар бир жерлерде, шаарларда квартал дейлик, же домком дейлик, айылдарда жанагындай той башкарган айыл башчылар болот, же саркар деп коет, туурабы? Жанагындай эмени тойду ошол башкарып, тияка тур, бияка тур деп башкара турган адам болот. Жоро башы деп айтылат. Иши кылып ар жерде ар кандай айтылганы менен алардын милдети бирдей. Ошол айыл эли, ошол квартал, ошол эме эли ошого баш ийип берип, ошону айтканын кылышат. Көбүнчө ошолор башкарат бизде. Анан тилекке каршы ошол мааракени башкарып аткан адамдардын шарият жагынан билими жок да. Исламдын исин деле билбейт. Өзү союз мезгилинде компартияда жүргөн, партком болуп жүргөн. Анан бүгүн союз тараптыр бегемендик колго тийгенден кийин мурда эл башкарып жүргөн адам дагы эле башкарышым керек дегенде шляпасын чечип, ордуна калпак кийип же топ кийип эмир башкарып калды. Мурда Кудай жок деп жүргөн, намаз окуткан эмес. Эми бардык жерде эмес, ушундай нерселер табылат да. Ушундай нерселерге күбө болгонбуз. Анан анын кылган иши биринчи шариятка одоно каталар менен жол көрсөтөт жанагы маркумдун балдарына. Кош эми мындай кылалы, атаң кайтыш болгон болсо болуптур эми. Биягын эмне кылабыз? Атаңды эл таанийт болчу, жер таанийт болчу. Биягы тээ Ош Жаллабаттан бери, биягы алай чоңалай, биягы тээ Баткенге чейин эл келет эми. Мен ойлойм, бир жылкы жетпейт го дейт. Экеле жылкы кылалы да үчүнчүсүн запаска кармайлы дейт. Ушундайлар болот. Анан ошол жерден башталат да. Өзү ар бир мааракенин ээси болот. Мисалы үчүн сиз кыз чыгарсаңыз, ошол мааракенин ээси кызыңыз. Менин үйүмдөн ушу узатып аткан кызым ыраазы болуп чыгып кетсин деп, ага пайдалуу кылып өткөрөсүз. Анын каалаганындай кылып өткөрөсүз. Кантип? Ал каалагандай сеп жасап бересиз. Мен кызымды узатсам, ошо Куда тарапка барганда себи начар болсо, бети шыбырт болуп уялып калбасын деп, Куда тараптан алган калыңга дагы ошончо каражат кошуп кызыңызды узатасыз, туурабы? Жетпейт алган калыңыңыз. Мебель жасайсыз, идиш аяк кыласыз, көрпө төшөк кыласыз, кийим кече кыласыз, күйөө балаңызга кийим кече кыласыз, иши кылып, кыз узаткан адам жакшы эле жанагы каракчыга учурагандай эле болот. Сен ошо кызым ыраазы болсун дейсиз да, сен өзүңүздүн кызыңыз го. Анан келин алсаңыз, ал мааракенин эси уулуңуз болот. Уулуңуз каалагандай кыласыз. Уулум ата мен баланчаңдын кызын аламын десе, боптур дейсиз, хоп дейсиз. Ата менин тоюмда мынча ЗАГСка мынча машина чыгыш керек десе, макул дейсиз. Ата менин тоюмда тиги Оштогу артисттер болбойт, мен Бишкектен артист чакырам десе, ага да макул дейсиз. Иши кылып ушу бала ыраазы болсо болду дейсиз да, ошонун көңүлүн карайсыз. Кичинекей балдарга сүннөт той кылабыз, туурабы? Чукбуран той деп айтылат. Анда да аларга кийим кече кылабыз, велосипед алып беребиз, минип жүрсүн деп тай алып келебиз, тагалары бука тай жетелеп келет. Тим эле мааракенин ээси ошолор да, ошолор жыргап калат. Эми туугандар, маркумду акыркы сапарга узатып аткан аземде мааракеде, ошо мааракенин ээси жанагы керебетте жансыз жаткан сөөк. Ошол ээси болот. Биз ошо мааракени ошол ыраазы болгондой тартипте өткөрүшүбүз керек да. Анткенде ушул бир тууганыбызды, мусулман бир тууганыбызды Кудайдын алдына ак жууп, ак тарап, ак кепинге ороп, ак жүз менен узатышыбыз керек. Канткенде ушуга пайдалуу болот. Биз ошол ягын ойлошубуз керек. Тилекке каршы жанагы жаны чыккан сөөк керебетте бечара катып жата берет. Аны грамм ойлоп койбойбуз дагы, келе турган элдин гана камын көрүп калдык да. Ошол нерсе тигиге пайдасы тиеби, же зыяны тиеби? Азыр эле алып барып жерге жашырып келебиз. Анан ага Мункар Накир деген суракчы келет. Сурайт, Роббиң ким деп, динин кайсы деп, пайгамбарың ким деп сурайт. Анан муну карыз менен эле көмүп салсак, карызын бере албай кыйналсам эмне болот? Бүт ал жөнүндө эчтеке дебейбиз, ойлонуп деле койбойбуз да. А бечара айылдын имамы бир жолу барган, эки жолу барган, ошол кайтыш болгон жерге барып, келгиле ушул шарият айткандай кылалы десе, аны сүрүп коет, чыгарып коет. Чыгып нарып тур дейт. Адам катары көрбөйбүз аны. Ал жаназа окуп бериш үчүн гана керек да молда. Болду. Башка эч нерсеге аралашпаш керек дейбиз да. Ал жаназа гана окуйт, анын милдети ошо гана деп ойлойбуз.
Андай емес. Ошол маркумду акыркы сапарга узатуу мааракесин имам башкарыш керек. Имам билет ошону кандай кылса туура болоорун. Кантисек маркум ак жүз менен, авир менен Кудайдын алдына барыш керек экендигин болушунча жолду ошо имам көрсөтүп берет. Биз имамды бир тыйынга албай айтабыз да. Байкуш имам бир жолу айтат экен, эки жолу айтат экен, анан кагуу жейт экен, кээ бир жерде араздашат экен, кийинкисинде айтпай коюп атат да имамдарыбыз деле. Таза бүттүр айылдан. Эч ким айтканын кылбаса, кимсин дебесе, мынантип кайра муфтияттарда муфтийлер буйрук менен фатва менен чыгарып, ушуну элге жеткиргиле десе, айта албайт кээ бир имамдарыбыз. Мына айтып бүткөн мен дейт да. Булар ушу бети катып бүткөн кылбайт дейт. Эң биринчи ошол мааракени башкарган имам ким болсо дагы, мындан кийин ошо мааракени башкара турган болсо, биринчи кыла турган иши маркумдун жакындарына көңүл айтат. Муну араб тилинде таазия деп коет. Таазия з менен айтылат. Биз аны кыргызчалап же өзбекчелеп тажия деп алганбыз. Таазия деген сөздүн мааниси көңүл айтуу дегени. Пенделик эме, арты кайырлуу болсун, сабыр кыл. Өлгөндүн артынан өлүш жок эми. Белиңди бекем бууда, дуа кыл. Жакшылык, сооптуу иштерди жасап, сообун багышта. Биздин колубуздан ушу гана келет. Бул эми Кудайдын иши экен. Бир күн келет баарыбыз ушул. Деп маркумдун жакындарына көңүл айтылат. Маркумдун жакындары кимдер десе, маркумга эң жакын 3 тайпа адам болот. 3 тайпа адам маркумдун эң жакындары болот. Биринчи, эгер маркум адам жаш кайтып кеткен болсо, маркумдун ата энеси. Андан кийин маркумдун өзүнүн бала чакасы, үй бүлөсү, аялы болуп. Андан кийин үчүнчүсү маркумдун бир туугандары. Бир тууган ага энелери, бир тууган эже карындаштары. Маркумга эң жакын ушул 3 тайпа адам болот. Сырттан келгендер ушул үчөөнү айтат көңүлдү. Атаң кайтыш болуптур, сабыр кыл, же балаң кайтыш болуптур, сабыр кыл, же агаң же иниң кайтыш болуптур, сабыр кыл деп ушуларга көңүл айтылат. Андан кийин не кылынат эң биринчи десе, эң биринчи маркумдан мүлк калган болсо, маркумдун мүлкүнөн болот да. Биз көп ошол мааракелер маркумдун мүлкүнөн кылабыз биз. Ким берип коюптур бизде? Бирөө бербейт. Адат кылган эмеспиз ушуну. Эгер жок болсо, карыз алып болсо да ошо мааракени өткөрөбүз дагы, кийин пайшембелиги кырк өткөндөн кийин анан баласын бирөөсүн чакырып, мына атаңды көмгөн ушунча карыз болдук төлө дейбиз да. Баары бир ошо мүлкүнөн болот да. Эгер бирөөнүн мүлкүнөн алып кылсак, бизде ушундай бир жаман пейлибиз бар, кечиресиздер, баарыбыз деле бар. Кийин күнү келип бир араздашып калса, атаңды мен көмгөнмүн деп чыгасың да. Ошон үчүн бирөөдөн атасын көмгөн адам, энесин көмгөн адам бирөөдөн бир нерсе алгысы келбейт. Ошол кеп жеп калбайын, сөзгө жыгылып калбайын деп байкуштар. Демек баары бир каалабай, демек маркумдун мүлкүнөн кылынат. Ошондо эң биринчи анын кепиндигине каражат ажыратыш керек. Эң зарыл нерсе кепин. Андан кийин кабыр маселесин караш керек. Кабыр Кудайга шүгүр, мына биздин элеттерде, айыл жерлеринде бекер сатылбайт. Казып берген азаматтар акы албайт. Соопчулук үчүн чыгып казып беришет. Бирок көрүп атасыздар, шаарларда кадимкидей ставкасы бар. Бир кабырды палан бир килтейген өчө ойгон бир акчага сатып алат. Иши кылып ошондой кабырга расход кете турган болсо, ошого сарптаса болот дейт. Мен ушул жерде кабыр казган маселесинде ушундай айтып коеюн, кээ бир молдокелер дагы айтат, кабыр казгандар жанагы өлүкканадан барган тамакты жесе болот дейт. Өлүкканадан мал сойлот, туурабы? Анан биз молдокелер аны жебегиле, арам болот, же макруу болот деп тыябыз. Анан ошол эле казандан сорпон куюп, жанагы пловду салып, тиги жай казып аткан балдарга казып чыгарып берет. Алып чыгып берле, жеп алсын, ичип алсын дейт. Ошол аларга адал боло берет дейт. Туура, адал боло берет. Бирок адал, ачык эле. Бирок алар жайды казганга сого албайт аны. Ошо тамак үчүн кылды болот аны. Акысын алып калдыр ал. Сен ошо бир тууганым кайтыш болду, барып анын кабырын казып, узатып коюш менен мусулман бир туугам десе, андан наныңды белиңе түйүп чыгып ошол жака. Өзүң же тамагыңды ошол жерде чыгып. Беркиден жесең адал болот, арам болбойт. Бирок согуу жок, сен ошон үчүн кылып аткан болосуң анда кабырды. Иши кылып ошол кабыр маселеси болсо, кабырга кете турган каражат болсо, кепинден кийин ошол кабырга жумшалат. Андан кийин не кылышыбыз керек десе, сумма туqza duyunuhu min jami'i malihi дейт.
Андан кейін ошол маркумду адамзаттан карызы болсо ошодон куткарышыбыз керек. Бирок кайтыш болду. Анын адамдардан да карызы бар, бир адамдан же эки адамдан. Аны менен бирге Кудайдан да карызы бар. Кудайдан карызы барды билебиз да баарыбыз эми. Окулбай калган каза намаздары бар, кармалбай калган орозолору бар, берилбей калган жекети бар, жана калса өтөлбөй калган ажылыгы деле болушу мүмкүн да. Ал адамга ажылык фарз болгон, бирок өтөбөй ажыга барбай жүрүп өлүп калган. Ал Кудайдан карыз болду. Эртең кыяматка барганда Кудайдын астында жооп берет. Неге бардык мүмкүнчүлүгүң бар, ден соолугуң бар эле, акчаң бар эле, мүмкүнчүлүктөрүң бар турду, эмне ажылык кылбадың десе, мен уулумду үйлөп алайын дедим да, неберелериме сүннөт той өткөрүп алайын дедим да десе, ал шылтоосун Кудай кабыл кылбайт. Билип алыңыздар. Ал Кудай кабыл кылбайт ал шылтоосун. Бизде ушундай бир түшүнүк бар. Биз балдарды, кыздарды бүт үйлөп жайлап алышыбыз керек. Анан көңүл тынып тойлорду өткөрүп алгандан кийин анан ажыга барышыбыз керек деп ойлойбуз. Туура эмес ушул. Шарият сизге лазым милдет кылган жок тиги сүннөт той өткөрүп бер деп. Эрезеге жетти, эркек балаңыз өзү каражаттап өзү үйлөнүп алсын, тойун өзү өткөрсүн. Ошолордун себебинен ошол иштерди кылам деп жүрүп ажылык кылбай өтүп кетсе, кыяматта жооп берет. Бул карыз болот мойнунда. Шуну билип алыш керек. Эми демек, бир маркумдун адамдан да карызы бар, Кудайдан да карызы бар. Биринчи кайсы өтөлүш керек десе, адамдын карызын өтөш керек. Кудайдын карызы кое турулат. Себеби эртең кыяматка барганда Кудай Таала жомарт зат, берешен зат. Карамына алса, кааласа кечип ийет. Бирок пенденин пендедеги акысын Кудай кечпейт. Качан пенде өзү разы болбойм. Жанагы аземди маарекени башкарып аткан молдоке имам сураш керек. Атаңын бирөөдөн карызы жокпу деп. Бар болчу атам диги Эшмат байкеден 2 тонна картошка алган экен убагында, ошонун акчасы берүүсүз десе, канча болот? Мисалы үчүн 100 000 болот. Тиги кепин менен кабырга акчадан сарптар кылып бuyакта канча калды? 50 000 эле калды. Келе 50 000 алып, ошол Эшмат акеге берип, дагы 50 000 табып келет баласына. Не кылалы? Атаңды 50 000 карызы менен Кудайдын алдына жибере берели же берели, куткаралыбы? Ой, атам эле атам деп көкүрөгүн кой кыласың, ошону бериш керек да. Мен кээ бир жерлерде айтамын, ачуу акыйкат, бирокчу, ачуу акыйкат кимдир бирөөнүн ариятына намысын тийиши мүмкүн. Бирок бул шар'ий сөз, капа болбош керек укканда, кээ бирлерге айтамын, атаң өлдү. Атаңдан калган инамалканы чалкалап, жыргап минип жүрөсүң. Атаң кабырда карыз менен намаздын эсебин бере албай кыйналып жатат. Перзент бой өлдүм. Ошол перзенттигиң. Чын перзенттен келсин, ошо атаңдан калган инамарканы саттагын, атаң молдону чакырып, атам мынча жылдык, 10 жылдык намаздан казасы бар эле, 10 жылдык орозосу казасы бар эле, ушуну шарияттан куткаруу жолу бар деп сурасаң, ошол инамарканы сатып атаңды карыздан куткар, шариятта жол бар ушул. Фидия деп коет. Сен атаңды ошо өлүшүн күтүп жүргөнсүң. Ушу инамарканы кененирээк, бемалалыраак айдайын деп. Эркин басайын деп. Демек, пендеден болгон карызы болсо, эң биринчи ошону өтөш керек. Андан да арта турган болсо, анан Кудайдан карызын куткарыш керек. Бизде Ахлус-Сунна вал Жамаат Ханафи мазхабында адам тирүү турабы? Тирүүбү алы? Мойнунда калган, окулбай калган каза намаздарын окуп, кармалбаган орозолорун кармап, карызыңды өтө деп буйрулат. Кийин өлгөндөн кийин бирөөнүн ордуна бирөө намаз окуп берсе өтпөйт. Бирөөнүн ордуна бирөө ороза кармап берсе өтпөйт. Ар ким өзү өтөш керек. Бирок өлүп калды. Ал тирилип кайта келиши мүмкүн эмес. Өлүктүн тирилүүсү мүмкүн эмес нерсе бул бизде. Кайта окуй албайт бул казасын, кайта кармай албайт орозосын, эмне кылыш керек эми десе, шариятта бизде эреже бар. Фидия деп коет. Ошондой алсыз болгондо фидия бериш керек. Буга орозого далил бар. Жана калса Кур'анда далил бар. Кур'ан аятында. Ким орозону кыйналып тута турган болсо, орозо кармаш ага машакат келтире турган болсо, ал мискиндерге тамак берсин ошо орозо кармаштын ордуна деген. Алсыздыкпы? Муну тафсирлеринде айтат. Жашы 70-80-ге барып карылыктын себебинен алсыз болуп калган адам, аны шайху фани деп айтылат. Орозо кармай албайт, ага физически мүмкүн эмес.
doktorda ruhsat bermedi. Anın oşol alsızlığı ömrünün ahırına çen ulanısı görünüp durat. Ağa kayra kuvat gelişi mümkün emez. Kayra yaşarıp ketmeyip duram. Oşonday bola turgan bolsa şeriat aytat, her bir gününe fidye beresin orozongdun deydi. Bar eken, yeme ölüp kaldı biri. Ölgen adamdın alsızlığı, janağı karı adamdın alsızlığından güçlüğü. Karı adamdın kandaydı bir kuvat tağıp geçten kiçine bolsa da ümit bar da. Karıp kalsa dele 80'e yaşı jetip oroza karmayılbay turgan dengelde alsırap kalsa dele büyük bolbaydı Kuday kuvat berip dan oroza karmayıp kalarsın degen ümit bar. Biroq ölüktün tirilişine ümit yok. Tigi tiriu kar adam alsız, biroq ölüktün alsızlığı andan güçlü da. Demek tiriu turup oroza karmayılbay turgan dengeldegi alsız bolgan adamga fidya beriş jaiz bolsa, ölgen adamdın karmalbagan orozasında jaiz beyiz, batari kavula jaiz. Düşündür aldın mı? Alemi okulvay kalgan namazga fidya berişke dalil yok. Je Kur'an ayatı je hadis dalil yok. Birok mazhab ulamalarından, mujtahitlerinden imam adamın şakiti İmam Muhammed rahimahullah, Allah rahmat kılsın, oşa kişi aytkan, orozoga kıyas kılıp, orozoga fidya berse jaiz bolgondoy, nam okulvay kalgan namazga da fidya berse bolot degen fatvasını bergen. Bu kişi imam adamın tüş şakiti olot, mujtahit bolot. Mujtahit tuğra tapsana kata tapsana soğuk olat. Biz mına uşunday kayıtış bolgan adamdardın okulvay kalgan namazlarına fidyasını beremiz da erten kıyamatga barganda İmam Muhammed'in ardında tururuz. Kudayga okşa kişi cevap beredi. Demek bizdin mazhabta ulamalar jol berdi. Karmalbay kalgan orozoga da fidya bersek bolat. Okulvay kalgan namazga da fidya bersek bolat. Mına endi uşunu esepteş gerek. Fidyani esepteş gerek. Misal üçün biri kayıp oldu, anın 10 yıllık namaz karzı var, 10 yıllık karmalbagan orozodan karzı var deylik. Kepin meselesi bitti, kabır meselesi bitti, karız meselesi bitti, Eşmet Akan'ın karşı koruğun akçasını verdik. Yeme geldi, mına akşağa geldi. Kanti ösepte yiyeceğimi dese, bunu canağı fitr sadakanın esevinde fidyani beriş gerek. El-fidyatu kal-fitrati de vaytilat. El-fidyatu kal-fitrati. Berile turgan fidyanın ölçümü, sadaka fitrinin ölçümünün özüyleydi. Bileştir kanca yıldan beri muftiyattan sadaka fitr boyunca 5 variant geletat. Kurma, meyiz, arpa, un, buğdaydan tura mı? Kurma menen meyiz bul. Baylardan sadaka fitri bilip alыңızlar. Kurma menen meyizdin bağısın eseptep turup baylar bire sadaka fitrin. Şariat adiletli. Finans uyu meselege kelgende her bir adamın sosyallık abalına mani bergen. Fitr degen sözdün kotorogundagı manisi bir adamdın toyorluk tamağı dep aytılат. Janağı buğdaydın ja arpanın ja undun baası menen itke minip kalgan kedeyler, tigi köşedegi bomujlar bere sadaka fitrin. Bugün siz menen bizge oşop üstünde üyü var, aslında maşinesi var, korosunda malı varlar emes. Alar meyizdin ja kurmanın baası menen beriş gerek. Eger oşonday bay bolup turup sadaka fitirdi janağı buğdaydın ja arpanın ja undun baası menen bere turgan bolsa 4 rekatlik peşindin namazın 1 rekat, 2 rekat okup koygunga okşoş bolat. Kabul bolboyt al namaz. Kuday Taala peşinde 4 rekat farz kıldı mı? Siz hani 1 rekat okupasanız kabul bolabı. 2 rekat okupasanız da kabul bolboyt. 3 rekat okup koysanız da kabul bolboyt. 4 bolmayınca. Demek siz baysız mı? Sizin avalınız kanday ekendigini özünüzdün imamınızdan surap alыңыз erteң Ramazan gelgende. İmam damıla menin sosyallık avalım mınanday. Men kurmanın baası menen beren boroza bitirdi. Je tigi meyizdin baası menen beren be. İmam sizin avalınızı çekip beret. Eğer sizge şariat meyiz menen ja kurma menen sadaka fitri vacip kılgan bolsa, siz buğday menen berip kutula albaysız. İlgari tuğra, başımızdan revolüsiya öttü, Urvota mekendik soğuş öttü, açarçılıklar öttü, 90-yılda kıyınçılıklar öttü. Eldin sosyallık abalı değerlik bir değil olçu. Arаңdan taap jep kalgan günler bolgon. Bir nan üçün birin canın kıyıp kelgen uçurlar bolgon. Bir nan üçün. Oşonday uçurlarda jarang buğdayga fatva berilgen. Sadaka fitr buğday menen buğdaydın baası menen berilet dep. Anam mintip Kuday Taala bizge nimatарды berdi, jırgalçılık zamanını berdi, jegenibiz aldыбызda, jebegenibiz artkabızda. Mınday zamanda bola turgan bolsa dagы ошол kedeylik doğrunda, açarçılık doğrunda fatva menen жүрүлө бербейт tugandar. Эми бериле турган окулбай калган намазга, кармалбай турган орозого бериле турган фидия дагы мына ушул жагынан эсептелет. Gördünüz mü? Sözün rast dep
Микрофондар оставиді. Демек, фидия ошондай болот да. Эми мен 5 минут сурайын айына, 5 минут өтүп кетсе болуп баштыра, негизги маселени айтып коеюн. Биз карай турган маселе, эгер мына ушул фидия маселесинде кызыктар адам болсо, бизге кажатка барсын, биздин кажаттын эшиги ачык, дагы экенин түшүндүрүп беребиз, фатвалар да бар. Бирок биз негизги айта турган нерсе, ошо маркум кайтыш болгон күнүндө маркумдун үйүнөн, маркумдун мүлкүнөн жаназага келген адамдарга тамак берсе болобу? Маселе ушул болуп жатат бизде. Кээ бирлер болот дейт, кээ бирлер болбойт дейт. Эми болот же болбойт дегенден кийин шариятта анын далили болуш керек. Далил же Курандан болуш керек, же хадистен болуш керек, же болбосо ошол мазхаб уламаларынын өзүнүн усулунун иштихаты менен аткан фатвалары болуш керек бизде. Эми туура мына бирөө кайтыш болду. Ал бир өтө бир жакын адамдан айрылып отурат, мөгдүрөп. Бирөө атасынан айрылды. Бирөө апасынан айрылды. Жакындан айрылат. Бул аза да. Аза да. Канчалык кайгырасың? Муну бу жерде азыр атасын жоготкондор, апасын жоготкондор билет ошол казаны. Ошол кайгыны. Баласын жоготкондор андан бетер билет. Ылайым эч кимди балам дедирбесин. Эч кимди балам дедирбесин. Баласын жоготкон жаман болот. Ушунчалык аза, ушунчалык кайгы болот. Ал жерде аза болгондон кийин адамгерчилик логика менен караганда деле азалы үйгө башкалар тамак алып кирип бериш керек. Айланайын байке, мынаны жеп кичине өзөк жалгап ал. Өлгөндүн аркасынан өлүш жок. Келем мына жарым каса мастабаны ичип ал, же мына 4 дана мантыны жеп ал деп алып кирип кошуна колоңдору жакындары тигилердин көңүлүн алып бир нерсе жедириш керек. Биз эмне кылып атабыз тескеричи? Атаң өлсө ажап болсун, энең өлсө ажап болсун деп барып, коросунан кутууруп алып, коюн союп жеп, жылкысын союп жеп, кайра шылдыңдагандай болуп атабыз. Мына маселе. Логикалык жактан караганда деле, эгер шарият Кур'ан өкүм менен тоспосо деле, пайгамбар саллаллаху алейхи хадис менен тоспосо деле биз муну акылыбыз менен билишибиз керек болчу бул нерсени. Туура биз элбиз экен, жут экенбиз, Куда сөйөк деген бар. Бирөө Тээ Баткенден кыз алган же кыз берген, бирөө Ысык көлгө кыз берген. Ошентип Куда сөйөктөр алыс боло турган болсо, анын жөнү маселе, башка маселе. Ага шариятта уруксат берет. Лиман жаа баидан ау лиман тура мақамуху. Ке алыстан келген адамдар болсо, же ошол жерде азага келген адамдар, куш келишинде күтүп турган адамдар болсо, аларга берсе болот деген маана. Тээ Ысык көлдөн же Таластан кудаңыз бар, досуңуз бар, алар келсе, аларга бер. Жеп кетсин. Маселе биз катар-катар жылкы койду союп, тияктагы мусафирларга эле ошол эл өзүбүз жеп алып атпайбызбы? Өзүбүз жеп алып атканда болуп атат. Илгери эми жаназага тээ алыстан 3 күндүк жолдон ат менен, эшек менен келишкен. Азыр самолет менен келет, машина менен келет. Баткенден келген адам деле ноокатка жаназага келсе, келип кайра кечкириче үйгө жетип алат азыр. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Не демекчибиз? Муну шарият тосуп аткандан кийин биз үммөтбүзбү? Шарият өкүмүн талкуулашка акыбыз жок биздин. Шарият бир нерсени болот деп, болбойт деп ачык кылып койдубу? Сен аны ортого салып талкуулап, не кылабыз, андай кылабыз, мындай кылабыз деп бурмалашка акыбыз жок туугандар. Биз ошол үчүн үммөтбүз. Эгер шариятта айтылбаса экен, анда биз аны аяка, бияка чой кыласак. Чечилип калган маселе болсо бул. Туура биздин Ахлү-Сүннә вал Жамаат Матуриди акыйдасында көзү өткөн адамдардын аркасынан ихсан кылып, соогун багыштаса болот. Бирок ал 3 күндөн кийин туугандар. 3 күн аза күнү болот. 3 күн Ахлы майыттын, бая мен айттым го, майыттын 3 тайпа эң жакыны болот деп. Атасы, бала чагасы бир туугандар деп. Ушул 3 күндүн ичинде ушул 3 тайпа адамдын мүлкүнөн алган макру болот. Кээ бирөөлөр да чоң баласы кылып атат, чоң баласы Бишкекте жашайт дейт. Кытайда жашаса да болбойт. Бишкекти кое туруң аны. Америкада деңиздин, океандын ар жагында жашаса да болбойт. Анын баласы да бар бир. Анын нүкасы да бар, иниси да, агасы да. Мүлкүнөн болбош керек ошолордун. Эгерде кайтыш болгон адамдын балдарынын ичинде балакатка жетелек жетимдер болсо, анда алардын ошол жаназада кылган, ошол күнү кылган тамагын жеш арам болот туугандар. Арам болот. Бул Кур'ан аяты менен. Ким жетимдин малын зулум менен жесе, курсагына от гана жептир деген аят бар. Мен сөзүмдү бир мисал менен аяктамакчымын. Башымдан өткөн маселе. Мен өзү Кадам жайдан болом. Кадам жайда бир аксакал дамылла бар эле. Ошол менен отуруп, мен ушул окуяны айтып бердим ага.
Кадамжайда такси паркта bir аксакал дамла таксиге чыкса, таксисттин машинесинде жанагы Библия китеп турат экен, Инжил. А бирок такси кыргыз эле бала. Анан берки аксакал молда айтыптыр, балам бул эмне болгон китеп десе. Атаки аксакал, мен ушу динге өтүп алгам дептир. Айланайын, өзүң мусулман дилине, кыргыз дилине баласы келсиң, эмне үчүн мынтип өтүп алдың десе, анын тарыхы узун, мен айтайын. Мен атам ооруду, аяка ташыдым, бияка алып бардым, ал докторго алып бардым, бул табып алып бардым. Насип экен шыпа болбоду, атам кайтыш болду. Ыйлап сыктап көмдүк. Айшамбелигин өткөрдүк, 40-ын өткөрдүк, дагы бир демкелерин өткөргөндөн кийин айылдын аксакалдары мен алдыма 35 000 сомдук тизмеде ушунча карыз болгон деп таштады. 90-жылдары 35 000 сом чоң акча болгон туугандар, билесиздер. Анан мен айттым, исламда өлүк көмүш ушул болсо кечтим исламдан дептир жанагы. Исламда өлүк көмүш ушул болсо мага эмне керек ислам деп кечип, ошо динди тандадым дептир. Деп айтсам жанагы аксакал молда ыйлап атат. Эмне айтсам, ошо мен элем дейт, ошо молда мен элем дейт байкуш. Туп-тура ушундай болгондо анан кээ бир кемчиликтерин толуктап кайра өзү айтып берди ушун. Биз мына ушундай жосунсуз жоруктарыбыз менен адамдарды динден качырып атабыз. Туура, улуттугубуз бар, элчилигибиз бар. Аны да жолу менен кылышыбыз керек да. Бирөө мактанды мага, түндүк жакта, талаш жакта бир чиновниктин атасы өлгөн экен, 28 жылкы союптур бир күндө. Бирөө мактанып атат, ошо 28-де тең баарынын бычакты өзүм тактым деп. Ушо кантип болсун эми? Туура, ал өзүнүн мүлкү, андай кылып дешке акыбыз жок конституциялык боюнча. Бирок шарият жааты менен караганда тособуз да биз молдокелер. Кайсы жерге барганда молдокелер ушул жөнүндө түшүндүрмө иштер чыгып айтып кылбаңыз десе, туура түшүнүңүздөр. Анан эл ушуну айтып экен, кайсы жердин имам барып, бул өлгөн жерде сойгонго болбойт десе, эл ошол союлбай калган жылкыны молда өзү үйүнө жетелеп кете тургандай көрөт экен да. Кереги жок молдого анан, ошол өлүктүн өзүнө калбай баласына. Бербе эмес, берели, бирок жолу менен болуш керек да. Мына ушинтип ата бабадан калган салт дейбиз дагы, ата бабадан калган салтында ашмантайын чыгарып салган учурларыбыз болуп атат туугандар. Биз Кудай берген неаматты жакшылык жакка жумшайлы, башка жакта жарышалы. Илимде, билимде, балдарды окутушта, жана башка кайрымдуулуктар менен чыныгы жетим жесирлерге берели. Кичине берген садакабыз жаныбызды ачытып чыксын, ошондо соого көп болот. Мына ушул жактарын карайлы да. Туугандар, ар бир неаматты бергенден кийин анын шүгүрүн ада кылып алсак, Кудай сактасын, Кудай тез эле колубуздан алып коет. Анын шүгүрүн кантип аткарабыз? Кудай сартта жеген жакка туура өтөсөк гана ошонун шүгүрү бажа келген болот. Ар кандай жакка сарттап ысырап кыла берсек, бул шүгүрсүздүк болот. Мына аталарыбыз кыйынчылыктарды көргөн ушулар. Согуш мезгилинде жаш кез болсо керек, жаш бала болсо керек. 90-жылдагыны биз көрүп калдык го. Нан таппай калдык адамдар. Мына азыр Кудайга шүгүр дейли. Бардыгы бар. Биз азыр тиги банан, ананас дегендерди биз курактуулар мультфильмдерде көрчүбүз, туурабы? Жеш нар жакта турсун, аны өзүн көргөн эмеспиз. Мына азыр бардыгы бар. Айланайын, бу нерсенин кадырына жетели, ысырап кылбайлы, эртең жооп бериши бар. Туура жакка сарптайлы туугандар. Береке болсун, башка болсун. Айтарыбыз ушул. Өтүп кеткенде Алла Таала рахмат кылган болсун. Билип билбей кетирген ката кемчиликтерин афу этсин, баарыбызга туура түшүнүк берсин. Уккан, айтылган маселелерге амал кылып, аларды аманат катары башкаларга да жеткириңиздер туугандар. Акыркы сөзүм, ар бир жерде имамдарга итаат этиңиздер. Биз расмий ошол жетекчилик дайындап бердикпи? Сиздердин ошол айылдагы махалладагы ысык сууңдарды ошол имам моюнга алып атабы, ошого итаат этиңиздер, ошону көтөрүңүздер деген немесин даражасын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب.